быйыл эми Кыргызстанда азыркы абалга карата иш-чаралардын баардыгы онлайн режимде өтүп атат. Ошондуктан мынакей Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканабыздагы Улуу Ата Мекенин согуш учурунда, Улуу Ата Мекенин согуштан кийин жазылган баардык чыгармаларды, баардык китептерди алып чыгып, атайын онлайн режимдеги көргөзмөнү уюштуруп атат. Эми Улуу Ата Мекендик согуш учурунда дагы көп чыгармалар жазылды эле, андан кийин дагы абдан көп чыгармалар жазылды. Акындарыбыз адабиятта, поэзияда, прозада, поэмаларыбыз, солдаттардын, аскерлердин жазган каттары, ошолордун баардыгы азыркы учурда абдан жакшы бир деңгээлде сакталып калды. Мен ойлойм, бул кыргыз эли үчүн, бүтүн кыргызстандыктар үчүн абдан кызыктуу болуш керек. Анткени ошол жердеги жазылган эмоциялар, ошол жердеги жазылган эрдиктер, жигиттердин кыздарга жазган каттары, жигиттердин апаларына жазган, аталарына жазган каттары, ошол жерде жазылган негизи эле согушту айтып берген чыгармалар, бул абдан терең чыгармалар болуп эсептелет. Ошондуктан ошолордун баардыгын көрүп кетүүгө дагы бир жолу ошол аталарыбыздын эрдиген, апаларыбыздын эрдиген, анткени Кыргызстанда тылда көптөгөн адамдар иштеп, согуштун, жеңиштин бүгүнкү күндө бар болушуна абдан чоң салымын кошкон адамдар. Улуттук китепкана тарабынан уюштурулган аттарынын ар бир тамгаларына таазим кылып башыбызды ийебиз деген Насирдин Байтемировдун сөзүн атайын тема кылып алдык. Мына ушул көргөзмөдө Улуу Ата Мекендик согушка арналган бир 390го жакын китептер, журналдар, фото документтер жайгаштырылды. Мына ушул жерден айта кетишибиз керек, Улуу Ата Мекендик согушка катышкан жазуучуларды дагы баардыгын атай албасак дагы, мына быйыл биз 100 жылдыгын өткөрүп жаткан Гусейн Эсеnkожоев, Залкар романист, роман жазуучунун жанрынын негиздөөчүсү Мукай Элибаев, Залкар акыныбыз Жусуп Турусбеков, Жунай Мавлянов, Кыргыз эл баатыры Сооронбай Жусуев, Кыргыз эл баатыры Сүйүнбай Эралиев, Олжобай Орузбаев, Темиркул Үмүталиев, Абдыкайымов Узакбай, Абдулкай Алдашев, Жекшен Ашубаев, Талант Байгабылов, Самансур Бүлүкбаев, Мамат Жакыпов, Жоомарт Бөкүнбаев, Төлөн Шамшиев, Ясыр Шиваза, Арли Арбуду, мына ушул дагы бир топ биздин жазуучуларыбыз согушка катышып, өзүнүн эрдиктерин көрсөтүп, көбү ушул согуштан аттен кайтпай калган. Көргөзмөбүз улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата 2 бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмүбүз аталардын эрдигине таазим деп аталса, экинчи бөлүмүбүз улуу жеңишке карай улуу жол. Мисалы үчүн азыр карасаңыздар, Касымалы Жалтөштүн Чолпонбайы, бул ушул китеп 1970 жылы чыккан Чолпонбай жөнүндө аңгеме. Мисалы үчүн Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Тилебердиев жөнүндө ким гана жазган жок. Мына бир эле Чолпонбай жөнүндө бул жерде азыр Касымалы Жантөштүн аңгемеси турат. Абдулда Белековдун бул жерде поэмасы бар. Чолпон Субагужоеванын Чолпонбай деген эрдикке таазим сериалдардан киргизгени бар. Федор Самохиндин Чолпонбай китеби бар орус тилинде. Мына ушундай Чолпонбай Тилебердиевге арналган китептер башка баардык баатырларыбызга, ар бир согушка катышкан ардагерлерибизге арналды. Кыргыз манбасынан 42-жылы чыккан китеп «Душманды токтотуп кайра кууп жана талкуулоо керек» деп, ошол убакта эле абдан чоң патриоттук сезим менен жазылган Александровдун китеби, 42-жылкы китеп. Ошол эле 42-жылы Ата Мекендик согуштун азыркы этабы тууралуу деген китеп. Бул дагы биздин мындай сейрек кездешүүчү бөлүмдө китеп. Бул фронтто болуп жаткан согуш аракеттеринде кандай маанилүү окуялар болду деп ошону чагылдырган китеп. Андан кийин Калининдин китеби
бул 43 жылы чыккан китеп баардык күч душманды жеңип чыгуу үчүн жумшалсын деген. Бул жерде дагы абдан бир маанилүү документтер менен камтылган китеп экен. 44-жылы Советтер Союзунун ата мекендик согушуна 3 жыл деп ушу СССР коргоо эл комиссариятынын согуштук басмасы тарабынан 1944-жылы кыргызча чыккан китеп, булардын баардыгы кыргызча чыккан китеп. Бул жерде ушул немецтик баскынчыларга жүзү каралык менен кол салгандыгына байланыштуу деп 3 жыл толду. Мына ушул согуштун 3 жылдыгына карата чыгарылган китеп экен. Андан кийин дагы бир китеп немецтик басып алуучуларга каршы Совет элинин ата мекендик согушу. Бул дагы ушул Кыргыз манбасынан 42-жылы чыккан китеп. Мына ушундай китептердин баардыгы биздин көргөзмөгө коюлду. Ошондой эле бул жерде 45-жылы чыккан Великая Отечественная война Советского Союза деген бул атайын саясий мектептин угармандарына арналган китеп. Бул жерде ушул согуш тууралуу баардык материалдар камтылыптыр. Мына ушундай китептердин көбү абдан мындай сейрек кездеше турган абдан биз керектүү тарыхый материалдарга бай китептер дагы биздин көргөзмөгө коюлду. Дорогие друзья, сегодня мы открываем выставку, книжную выставку «Мир отстояли, мир сохраним». Для народов России и Кыргызстана 9 мая имеет священное значение. Это праздник, в котором слились и радость победы, и горечь утраты. Мне очень приятно, что в Кыргызстане уделяется огромное внимание ветеранам, поддержанию и восстановлению памятника Великой Отечественной войны. В Российской Федерации также помнят и чтят подвиг героев кыргызстанцев. В этом году под Ржевом будет открыт мемориал, посвященный подвигу. В Бишкеке накануне 9 мая был открыт памятник герою Советского Союза Чолпанбаеву Телебердиеву, который предвосхитил подвиг Александра Матросова, закрыв своей грудью вражеский взор. К сожалению, в этом году мы не сможем собраться у вечного огня с цветами, но мы можем встать в символический строй бессмертного полка. Значение этой выставки в том, что книга, как и любой монумент на улицах и площадях городов, является памятником истории. В кыргызской литературе, как мы знаем, много замечательных произведений о войне. Достаточно вспомнить романы, повести Чингиса Рекуловича, такие как «Материнское поле», «Джамиля» и другие. Я хотел бы поблагодарить Национальную библиотеку, Министерство культуры Кыргызской Республики за организацию этой выставки и, пользуясь случаем, поздравить всех и в первую очередь ветеранов войны с великим праздником. Счастья вам и здоровья, крепкого здоровья. Жекшен абам кетти Ашыбаев, Кусейн абам кетти, атам бираз токтолуп 42-жылы кетти окшойт согушка. Анан деге өнөдөсүң согушка кетип атабыз деп кетип калды. Биздин үйдөн узатылды баатыры. Жусуп Турусбеков согушка кетти, Мукайлабаев да кетти согушка. Жаштар мен көрүп жүргөндөрдөн да. О анда мындан башка элем 18 гана жашта элем кан күйгөн жерде жүргөнмүн, касканы кийип башка мен деп жазат Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуев өзүнүн жоокердик күндөрү жөнүндөгү ырларынын биринде. Чынында эле ал 18 жаш курагында республикабыздын эң алыскы Тоолу, Алайкуу деген жерден жөө басып, Кара суу темир жол станциясына жетип, Кызгыч эшелонго түшүп, Алматы шаарына жетип, андан Кан майданга атактуу Панфилов атындагы гвардиялык дивизиянын катарында байланышчы болуп, согушка катышканда акындагы бир ырында жазгандай: "Эрбейип эми чыккан мурутума тиелек кези болчу устаранын" дейт. Анан өмүрдө кыз кучактай элегимде кучактап жүрдүм автоматты деп жазган. Мунун баардыгы чындык болчу. Легендарный командир нашей дивизии, генерал-майор Иван Васильевич Панфилов, сумел воспитать в бойцах и командирах безграничную любовь к родине,
мужество и стойкость, храбрость и отвагу, уверенность в нашей победе. В первых боях с гитлеровским полчищем дивизия завоевала бессмертную славу. Командир Манаенко, окруженный плотным кольцом 10 немецких танков, бился до последней капли крови, до последнего патрона. Броском гранаты он зажег впереди идущий немецкий танк и затормозил движение остальных. Капитан Манаенко погиб, но выполнил свой воинский долг до конца. Всему миру известен подвиг героев-панфиловцев, в своей груди преградивших дорогу к Москве 50 немецким танкам. В числе героев были ваши посланцы Бишенкур Шупоков, Григорий Шемякин. О храбрости и летном мастерстве Талгата Бигельдинова ходили легенды. И потому ему чаще, чем другим, довелось совершать разведывательные полеты. О том, что это такое, могут свидетельствовать записи его полетов. Вот один из них. 11 часов 07 минут. В окрестностях пункта 117 группа пехоты противника численностью в 300 человек отходят на юго-запад по полю. Пехоту штурмую на бреющем полете. Продолжаю полет. 11 часов 10 минут. На железнодорожной станции 249 2 эшелона под парами. Паровозы головой на юг. Сброшены бомбы замедленным взрывателем. Сильный зенитный огонь. Продолжаю полет. Елім жерім Қырғызстан, маданиятқа көп көңіл бұрып, балдар қыздар, оқушылар, студенттер барыңар көңіл бұрып, ұшыл газета журналды оқып, кітаптерді көп оқып. В истории человечества существует очень интересное явление. Чем страшнее историческое событие, тем более талантливо оно воплощается в литературе и в искусстве. Если мы возьмем Великую Отечественную войну, то мы увидим такой всплеск талантов. Сначала поэзия, потом проза, потом драматургия, посвященные Великой Отечественной войне. И до сих пор писатели обращаются к тем событиям, которые происходили в 1941-1945 году. Но если взять саму Великую Отечественную войну, то мы увидим, что только переводов на киргизский язык русской литературы, я не беру другие литературы, русской литературы будет 145 источников.